Биз кыргыз тилинде өткөндө Тургунбек уулу Нурланбек баарыбыз турушпады беле? Кыргыз тилди жакшы билиш керек деп. Анан порнография деп которулбайбы кыргыз тилинде башкача сөз менен? Неге? Жок, түшүндүрмө берсеңер болот да, жалпы кеңирээк болот, ошондо ар нерсе кошулат да. Көлмө болейм да язык, да? Көлмө болейм, эгер тилди деп айтсак, ошол жерден баштасак, сөзсүз эле порнография сөзмө сөз которулбош керек, мазмунусу которулуш керек. Биздин баалуулуктарга туура келбеген бирдемелер. Ошондуктан мен бул эме биринчи окууда бетте кабыл аласыз, мен өкмөткө кайрылат элем. Силерде тил комиссиялар бар. Аябай окумуш жигиттер иштеп атат а жерде. Депутаттарга чейин акыл үйрөтүп жүрүп атат. Эми ушундай жерде мыйзамды жазганга, кийин иштеткенге биз элибизде көндүрүшүбүз керек да. Порнография деген бул кыргыздын сөзү эмес бул. Биз телевизор, радиону которгонбуз. Не то что там порнографияны. Үн алгы, сын алгы, дарскана деп которгонбуз өз убагындачы. Бул сөздө мен бул эме сиздерге баары элибизге түшүнүктүү болуш үчүн муну кылыш керек. Экинчи мындай суроо. Мына погончон отурган генералдарга, полковниктерге. Муну баары бир силер аткарасыңар да бул мыйзам, туура? Ооба. Ошондуктан силерге жөнөкөй суроо. Силер интернетти эптей аласыңарбы? Жапканга. Кантип, кайсы технология цепочканы айтып берсеңер, кантип? Анын үчүн силер баарыңар ушул порнографияны көрүп чыгышыңар керек, анан кийин тыюу салышыңар керек, туура? Урматтуу Исхак Саматович, бул вопрос боюнча, суроо боюнча материал түшкөндөн кийин бул деген Минцифра жабат да, Минцифрага чейин муну деген заключениялар даяр болуш керек. Негизинен временный запретти деген убактылуу 2 айга чейин временный запретти деген Минкультура бергенден кийин Минцифра жабат. Андан кийин муну прокуратура кайрылып соттун чечими чыккандан кийин Минцифрага милдеттүү түрдө жабууга деген берилет тапшырма. Ошонун негизинде жабылат. Жолдош генерал, эмнени жабат Минцифра? Сайттарды жабат. Сайттарга доступтарды жабат бизге деген. Мейкиндикте, интернет мейкиндигинде деп турат. Бул сайт деп айтылган жок бул жерде. Пространство дейт. Жалпы кантип жабасыңар жалпы пространствону? Жалпы жапканга мүмкүнчүлүгү жок, анын деген Минцифра эмне? Жок, мыйзамдын аталышына карасаңар, интернет мейкиндигинде порнография мүнөздөгү элементтер камтыган контенттерди таратууга жол берүү эмес. Жол тыюу салуучу. Бул сайттар деп сөз деген жок. Сайттарды жапса болот. Эми ал бир гана келесо сайтка чыгарып, тиги Сейшельский острова же Украинада же Россияда бир жерде отуруп алып чыгарышы мүмкүн. Ал силер жаба албайсыңар. Бүгүн телефонда VPN деген ардыке балекеттер бар экен да. Тыюу салган Кытайда мисалы үчүн WhatsApp жок болгон жерде бир приложение менен кенен эле колдонуп жүрүшөт. Ошондой эле Россияда. Ошондуктан мен силерге жөнөкөй суроо, кийин аткарылбаган мыйзам болуп калбасын да. Техника жагынан цепочканы айтып берсеңер. Болот, Исхак Саматович, бул боюнча деген ошо сайттар жапканга мүмкүнчүлүгү Минцифрада мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолор жабабыз. Эми башкача бир кандайдыр VPN түрлөрү менен багы дээрлик деген баардык массадагы биздин жарандар колдоно албайт. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр жарандардын жаш балдарына мүмкүнчүлүктөр чектелет да бул боюнчачы. Ошо сайттарга киргенге. Ошол себептен соттун чечими чыккандан кийин Минцифрага жүктөлөт, Минцифра ошо сайттарды блокировка кылат. Рахмат. Соттун чечими кандай соттун чечими чыгат? Исхак Саматович, мен кошумчалап коеюнбу? Бизде ушул 3-берененин 3-пунктта карасаңыз, сайтта ошол порнографиялык элементтерди камтыган контентти тараткан сайтка жана сайт барагында чектөө киргизилет. Жөнгө салуучу орган катары азыр Маданият министрлиги каралып жатат, механизмдер иштелип жатат. 24 сааттын ичинде арыз түшкөндөн кийин бул контент токтотулат, сайт. Жок, эми мен түшүнүп турам. Мисалы үчүн Кактус, Клоп, Апрель деген сайттарды ышкыртып эле жабып атат Минкультура, Маданият министрлиги. Бул жерде маселе жок. Бирок жанагы эң биз айткан жаман нерселер боюнча муну кантип көзөмөлдөйт? Мен бир гана нерсе талап кылам, Минцифра бар болсо, түшүндүрүп берсең кантип жабылат? Сайт болбой, башка Reels деген бар, жана интернет кайсы бир направление бар го. В общем, короче, видеону тартып чыгара берет, ал жерде чек жок, сайт эмес ал. Бир жарандын атынан кетет. Барбы ал жаран, жокпу, кете берет да. Аны кантип жабасыңар? Минцифра айтып бергилечи. Кыргызстанды безопасное небо деп тор менен жаба албайсыңар да. Кимиңер түшүндүрүп бересиңер? Минцифра. Мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Бар. Саламатсыздарбы, буякта Асанов Азамат.
Санарбек министринен. Бул сиз жана социалдык тармактар баракча жөнүндө айтып атат болушуңуз керек, социалдык тармактар баракчаларды тилекке каршы байланыш операторлору жаба албайт да. Анын үчүн социалдык тармактын ээлери эле жаба алат. Жана Instagram, Telegram деген. Өзү сайттын өзүн толук жапса болот. Жок, мен түшүнүп атам. Эгерде кайсы кечирип койгула, Кеңгирбаш өзүнүн атынан сайт ачып туруп, каттоодон өткөрүп, ошол жерде порнография көрсөтсө, аны жаба аласыңар, маселе жок, штрафта сала аласыңар. Дайын жок болсо, адресаттан чыкса кандай болот? Бүт интернет ошондой адресаты жок, эчтекеси жок. Таиландтан бир жактан чыгып атпайбы? Анан интернеттин алгоритм ушундай экен да. Ошол нерсени көрсөң, сага ошондой нерсени кайра алып келе берет экен да. Кээде биздин аксакалдарыбыз айтып калат го, андайды көрбөш керек деп. А сен көрбөй эле кой, сага көрсөтпөйт интернет. Принцип работы интернет ушундай да, туурабы? Демек, мен түшүнүгүм боюнча азыр силер толук жаба алабыз, мүмкүнчүлүк бербейбиз деп айта албайсыңар, туурабы? Мен цифра. Толук сиз жанагы тармактар, байланыш эмесинде социалдык тармактар, баракчаларды айтып атасызбы? Telegram же Instagram. Балам, мен интернет мейкиндигин айтып атам, жалпы. Исхак уруксатпы, Маданият министринин орун басары Тагаев. Бул мыйзамдын максаты бүгүнкү күндө интернет тармагында дал ошондой көрүнүштөрдү жайылткан атайын сайттар бар. Дал ошол сайттар блоктолот. Ал эми биз айтып жаткан социалдык тармак Facebook, Instagram, TikTok жана башка тармактар булар ансыз эле ал көрүнүштү жайылтпайт. Булардын өздөрүнүн тартиби, алгоритми бар. Ал жака андай чыкпайт. Болгону жанакындай айрым бир сайттар атайын иштегендер бар. Биз ошолорду блоктолот. Минцифра аркылуучу. Анан албетте сиз айткан через VPN аркылуу же башка аркылуу кириши дагы мүмкүн. Издеген табат да, бирок баягы жаш балдардын өсүп келе жаткан өспүрүмдөр оңой аны көрбөш үчүн, ага жеткиликтүүлүк оңой болбош үчүн бардыгы блоктолот жана ал ага кирүү бир топ эле деңгээлде татаалдаштырылат. Жигиттер, рахмат, замминистрлер, мен түшүнүп атам. Силер жакшылык кылам деп атасыңар, дегенге силер абдан жакшы иш жүргүзүп атат. Бирок биринчи кезекте ошол сиз айткан жаш өсүп бараткан өспүрүм балдардын, кыздардын ата-энеси бар. Ошону көрүш керек да. Биз чоң кишилерге үйрөтүшүбүз керек. Балдарыңар новый элекетти бербегиле, берсеңер интернетти чыгарбагыла. Аны сааттап көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берет. Ата-энеси бүгүн мен ушу неберелерим ушинтип кылат да. Уруксат берсе деле чектеп коет, 15 мүнөт, 20 мүнөт, 1 саат. Анан моундай программаларга чек коет. Эч кандай мин цифрсыз эле. Ошондой услугалар бар азыр. Ошондон мен ойлоп атам, келгиле кабыл алалы биринчи окууда, анан экинчи окууга чейин көңүл буруп койсоңуздар, мин цифра мага жооп берген жок, билбейт экен жоопту. Же болбосо министр өзү келип так жооп берсин. Маданият министри өзү да келип түшүндүрүп берсин, кантип кээ бир сайттарды таңкылдатып эле жаап атат. Биз ушул мыйзамдын аткарылышына ойлонуп, кийинки экинчи окууга мен сиздерден суранат элем, ушуну бир даяр болуп келсеңиздер, кантип аткарасыңар.